Фазаил Амал китеби. Құрандың фазилеті. Сөз башы. Бардық мақтаулар, бардық айыптардан таза Алла Таалаға болсын. Ал инсанды жаратып, аға кеңірі түшінік берді. Ал үшін Құранды түшірді. Ошол Құранды имандылар үшін насаат, шипа, түз жол жана жақшылық қылды. Құранда ешқандай шектүү, айыптуу сөз жоқ. Балким ишенгендер үшін терең, эң эле түз, далил нур кылып түшүргөн. Толук салаваттар жана саламдар бүткүл жаратылгандардын, инсан жана жиндердин эң жакшысы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга болсун. Анын нуру жүрөктөрдү жашоодо да, өлгөндөн кийин кабырда да нурланткан. Анын дүйнөгө келиши бүткүл аламга рахмат болду. Салават салам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын үй бүлөсүнө жана жол көрсөтүүнүн жылдызы жана Куранды таратуучу жолдошторуна, сахабаларына болсун. Ошондой эле алардын жолун жолдогон кийинки имандуу момундар үчүн болсун. Мактоо жана салаваттар айтылгандан кийин улуу Алла Тааланын рахматына муктаж болгон мен, автор Закария бин Яхья бин Исмаил, бир нече барактардан түзүлүп шашылыш түрдө жазылган Курандын фазилеттери тууралуу 40 хадисти сунуш кылам. Аны жазууда мен улуу адамдын айтканын аткарып жаздым. Ал кишинин көрсөтмөсү мен үчүн өкүм жана ага баш ийүү мен үчүн чоң сыймык болуп эсептелет. Мазахирул улум медресесинде жылда болуучу чогулуш улуу мээримдүү Алла Тааланын жакшылыктарынын бири. Бул чогулуш бир жылдын ичинде болгон иштердин кыскача түрдө айтылып өтүүсү үчүн болот. Медресенин бул чогулушунда жүрөгү тазалангандарды, аты билинбей жүргөн шейхтерди чогултууга көңүл бурулгандай, сөзгө чечен алымдарды, насаатчы Хинд элинин атактууларын чакырууга көп көңүл бурулбайт. Ошондой заман өтүп кетсе дагы, Хаджатул Ислам Мавлана Мухаммад Касым Нанотви рахматуллаху алейхи жана Кутбул Иршад Мавлана Рашид Ахмад Гангохи рахматуллаху алейхи булардын чогулушта болуусу чогулушка келгендердин жүрөктөрүн нурлантчу. Ал убактардын элеси көздөн узай элек. Исламды терилтүүчүлөр хидаяттын күнү болгон адамдардын жолдоштору Шейхул Хинд рахматуллаху алейхи, Абдурахим рахматуллаху алейхи, Халил Ахмад рахматуллаху алейхи, Мавлана Ашраф Али, Алла Таалалардын кабырларын нур менен толтурсун. Медресенин жыл сайын болуучу чогулушуна келип өлгөн жүрөктөр үчүн жашоо жана нурдун булагын агызышчу жана аны менен ашыктыктын суусундугун кандырышчу. Азыркы учурда медресенин чогулушу 14 күндүк айдай болгон хидаяттын ошол нурдуу кишилеринен кур калды. Ошондой болсо да, алардын жолдоштору ошол учурдагы чогулуштарга өздөрүнүн берекелерин чачышууда. Ушул жылдагы чогулушка катышкандар чындыгында ага күбө. Данышмандар ошол берекени көрүшөт, бирок бизге окшогон көзү көрбөгөндөр да сөзсүз бир нерсени сезет. Медресенин жылдык чогулушуна эгер кимдир бирөө таасири күчтүү баяндарды жана эң жакшы сөздөрдү чын жүрөктөн угуу үчүн келе турган болсо, анда анын дарыга суусаган жүрөгү кубанычка бөлөнүп кайтат. Бул туурасында ушул жылы 1348 хижри жылынын 27 Зүлкайда айында болгон чогулушта Шах Хафиз Мухаммад Ясин Нагинви рахматуллаху алейхи келип, бул күнөөкөр пендеге боорукердиктин мээримдүүлүк жамгырын ушунчалык жаадырды. Ага ушул күнөөкөр шүгүр кылууга да татыбайт. Ушул айтып өткөн улуу киши Гангохи рахматуллаху алейхинин улуу шакирттеринин бири. Анын берекелүү, нурдуу, эң сонун сыфаттарын айтып кетүүнүн зарылчылыгы жок. Чогулуш бүткөн соң, ал аты аталган киши үйүнө келип, Курандын фазилети тууралуу 40 хадис чогултууга жана аны котормосу менен биргеликте өзүнө жөнөтүүгө кат аркылуу өкүм берди. Ошондой эле, эгер мен аны аткарбасам, менин досум атам сыяктуу көргөн байкем Мауляна Хафиз Ажи Мухаммад Ильяс рахматуллаху алейхи аркылуу өзүнүн ушул берген өкүмүн бекемдетип алуу тууралуу да кеп козгогондугу жазылган эле. Мындайча айтканда, бул ишти мендей күнөөкөргө гана кылдырмакчы. Мен бул катты күтүлбөгөн жерден сапарда жүргөн мезгилде алдым. Ошол учурда менин агам бизикинде болчу. Качан мен сапардан келгенде, агам ушул ишти мага бекемдеп айтып кетти. Ошондо менде эч кандай шылтоо жок экендигин жана мен бул ишке татыктуу эмес экендигимди айта албай да калдым. Бул учурда мен үчүн Муата имам Маликтин түшүндүрмөсүн жазуу менен алек болуу да чоң шылтоо эле. Бирок улуу кишинин айткандыгы себебинен аны Муатанын түшүндүрмөсүн бир нече күнгө кечиктирип болсо да айтканын аткарууга туура келди жана ошол эмгегимди сиздерге сунуш кылып жатам. Менин ушул ишке татыктуу эмес экендигимден улам сөзсүз кетире турган кемчиликтериме кечирим сурайм. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып кеткен хадистеги адамдардан болуу үмүтүндө ушул ишти аткардым. Ал адамдар жөнүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген: кимде-ким менин үммөтүмдүн дин иштери туурасындагы 40 хадисти сактай турган болсо, Алла Таала аны кыямат күнү аалым кылып тургузат. Мен ага шафаат кылам жана күбөлүк беремин.
Алкама рахматуллах алейхи, сақтоо деген бұл бир нерсени алып бекемдеп сақтоо жана текке кетирүүдөн сактоо. Аны жазбай туруп жаттаса же, мунун тескерисинче жаттабай туруп жазып сактаса деп айткан. Эгер бирөө китеп түрүндө жазып, башкаларга жеткизе турган болсо, ал да ушул айтып өткөн кишилердин катарына кошулат. Хадисте айтып өткөн адам Мунави рахматуллах алейхи, менин үммөтүм үчүн сактаса деген сөздүн мааниси, үммөткө хадисти анын кимден укканын толук айтуу менен жеткизсе деп айткан. Кээ бирөөлөр мусулмандарга жеткирүү аны жатка билбесе да, маанисин түшүнбөсө да деп айткан. Ошондой эле хадис деп ал сахих болсун же хасан, же болбосо кичине эле жетишпестик жагы болсун, фазаилде ага амал кылуу дурус. Аллах акбар. Исламда канчалык жеңилдик бар. Таң калыштуусу, уламалар ушул жерде да өтө терең нерсени айтып кеткен. Алла Таала мага да, силерге да толук ислам берсин. Бул жерде дагы бир нерсени эскертип кетүү зарыл. Мен хадистин кайсыл жерден алынганын жазганда, Мишкат, Танкихур Руват, Миркат, Ихял улумдун шархы жана Мунзире рахматуллах алейхинин Таргиб деген китебине таянып жазгам. Көбүнчө ушулардан хадисти жазгам. Ошондуктан айтылган китептердин кайсыл бетинде экенин жазганым жок. Алардан башка китептен алынса, аны да жазгам. Ошондой эле окуган учурда анын адебин сактоо да өтө зарыл. Максатка жетүүдөн мурда Куран окуунун адебин да жазып кетүүнү туура деп таптым. Акын айткан, адепсиз пенде Алланын мээриминен кур калат. Кыскача айтканда, Куран Алла Тааланын сөзү, сүйкүмдүү тараптан болгон сөз. Кимдин башынан сүйүү өткөн болсо, ал сүйкүмдүүнүн каты тууралуу билет. Анын сөздөрү жана жазган каты жүрөгүн жаралаган адам кайсыл абалда болот? Ошону менен биргеликте ага болгон махабаты, ашыктык мамилеси болот жана болуусу керек. Ал махабат чегинен, мыйзамынан да өтүп кетет. Акын айткан, сүйүү сага сүйүү адабин үйрөтөт. Ушул учурда эгер чыныгы сулуулукту, чексиз белектерди элестете турган болсо, анда Алла Таалага болгон сүйүү күчөйт. Ошондой эле ал Куран бүткүл адилеттүүлөрдүн адилеттүүсүнүн сөзү, падышалардын падышасынын буйругу. Ушул кудуреттүү улуу падышанын мыйзамына эч бир нерсе тең келе алган эмес жана тең да келе албайт. Ким падышанын алдында болгон болсо же, болбостон эле падышанын өкүмү жүрөктү канчалык таасирлентерин түшүнсө, анда ал аны элестете алат. Алла Тааланын сөзү бул улуу падышанын сөзү. Ошондуктан эки адептин болуусу зарыл. Икрима рахматуллах алейхи качан Куран окуйн деп аны ачканда эстен танып кулап калчу жана мындай деп айтчу: бул менин Раббимдин сөзү, бул менин Раббимдин сөзү. Төмөндө келе жаткандар Куран окуунун кыскача адептери жана жыйынтыгы, алар дин алымдары тарабынан Куран окуудагы адептерге тиешелүү деп жазылган. Кыскача айтканымда, пенде окуганда кызматчы болуп эмес, башкарма болуп эмес, балким кул сыяктуу болуп, падышаны неамат берүүчү заттын сөзү деп окусун. Суфилер жазышкан, кимде ким кыраатын адебинде өзүн кемчиликтүү деп түшүнсө, анда ал Алла Таала менен байланышта алдыга өсөт. Ал эми кимде ким өзүн өз деңгээлинде окудум деп ойлосо, ал өсүүдөн өтө алыстайт. Бул баян Фазаил Амал китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Икра медиа каналыбызга катталыңыздар.